Кутман күн баарыңыздарга достор, Ширин Kitchen каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен ушундай кол жетимдүү курамдан турган, өтө таамдуу, дасторконуңуздун көркүн ачкан салаттын рецепти менен бөлүшөмүн. Видеону аягына чейин көрүп, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Соус даярдоо бардыгын көрсөтүп беремин. Видеону аягына чейин караңыз. Эң алгач түстүү пияздарыбызды туурап алабыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып туурасаңыз, дасторконго, тарелкага салганда көрктүү болуп көрүнөт. Эч кандай кыйынчылыгы жок, жөнөкөй эле пиязды жан-жагынан туурап коесуз. Бул салаттын эң жаккандыгы буга эт кошулбайт. Жөнөкөй гана, мындайча айтканда, арзан салат десем болот. Бирок көрүнүшү ушунчалык сонун. Андан кийин помидорубузду дагы чоңураак көлөмдө туурап алабыз. Мен 2 дана помидор колдондум. Баклажандарыбызды туурап башка идишке салып алабыз. Буларды кызып турган майга кууруп алабыз. Ошондуктан баклажанды дагы бир аз чоңураак көлөмдө туурай беребиз. Себеби куурулганда кичинекей болуп кетет. Андан соң мен пекин капустасын коштум. Пекин капустасы менен дагы өтө сонун болот экен. Мен арзан вариантын тандап жасадым, достор. Эгер кол жетимдүү вариант десем болот, кааласаңыздар, цветная капуста кошсоңуздар болот. Аны 5 мүнөт кайнак сууга кайнатып, андан кийин колдоно бересиздер. Негизинде оригинал рецептинде ошондой, мен пекин капустасын коштум. Пекин капустасын дагы орточо көлөмдө кылып туурап алдым. Цветная капуста кошсоңуздар дагы даамы өзгөчө чыгат. Эгер жок болуп калса, магазиниңиздерде табылбай калса, ушул пекин капустасы дагы болот. Мынакей достор, мен бардыгын ушундай кылып туурап алдым. Чоң-чоң көлөмдө бардыгы. Эми майдалап чеснок туурап салабыз үстүнө. Мен 3-4 дана чеснок колдондум. Орусча айтканда зубчик. Андан соң жарым чай кашык кытайский туз, андан кийин жарым чай кашык жөнөкөй туз, жарым чай кашык ачуу калемпир, андан соң 2 чай кашык соевый соус коштум. Ага чейин ушундай кылып баклажандарыбызды кызып турган майга кууруп алабыз. Ушунчалык кызыл болгуча кууруп аласыз. Андан соң
соусубуздун үстүнө достор баклажандын алган ысык майын куюп коебуз. Башка майды колдонуп кереги жок, ушул гана бизге жарай берет. Андан кийин баардыгын аралаштырып конокторубузга кое беребиз. Негизинен өтө жакшы салат. Мен өзүнө аш кылган салаттардын бири десем болот. Ушунчалык өзүнүн курамы дагы кол жетимдүү, таамы дагы өзгөчө. Жасалуу жолу болсо жеп-жеңил. Мынакей достор, видеону аягына чейин караганыңыздарга рахмат. Каналга катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Кийинки видеолорго чейин аман болуңуздар. Дагы да кандай салаттардын рецепттерин күтсөңүздөр, сөзсүз түрдө комментарийге жазып өтүңүздөр. Мен сиздерге түшүнүктүү кылып тартып бергенге аракет кыламын.